Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда жазгы талаа иштеринин алдын ала жыйынтыктары жана айыл чарба продукцияларынын экспортко чыгуу көлөмүнүн өсүшү тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Курайымович маалымат берет. Брифингди ТүЗОодон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о предварительных результатах весенне-полевых работ, а также о увеличении объема выхода на экспорт сельскохозяйственной продукции. Расскажет министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Чодуев Эркинбек Курайымович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе Эркинбек Курайымович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу айыл чарба кызматкерлери, урматтуу дыйкандар. Бүгүнкү күндө ушул жазгы талаа жумуштарынын алдын ала жыйынтыктарын биз чыгарып отурабыз. Билесиздер, быйылкы жазгы талаа жумуштары өзгөчө мындай бир абалда өттү. Ушул жазгы талаа жумуштары аябай кызуу маалында өлкөдө өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргизилип, биздин дыйкандар бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштарын эң жакшы мындай маанайда бүтүрүп жатканыбызды мен кубануу менен билдирип кетемин. Быйылкы жылы республикабызда жерди иштетүү дыйкандардын сунуштарын эске алуу менен себүү түсүмдөрү оптималдаштырылып, адистештирүүдө райондук аймактарды биз негиздеме катары бардыгын эске алдык. Жазгы талаа жумуштары бүгүнкү күндө жылдагыдан 10-12 күнгө эрте аяктады. Ушу кризистин шартында өлкөнүн нан азык түлүгү менен камсыз кылуу башкы мындай маселеге чыкканын да өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан бул көйгөйдү биз чечүүнүн мындай жолдорунда бүгүн максат кылып, быйылкы жылы дан эгиндерине чоң басым жасап, аны себүү аянтын 646.400 гектарга жеткиздик. Былтыркы караганда 22.000 гектарга дандык эгиндер көп эгилди. Атап айтсак, буудай 247.16 гектарга себилди, былтыркы караганда 8.000 гектарга көп. Дандык жүгөрү быйылкы жылы 107.400 гектарга айдалды, былтыркыдан 1.200 гектарга көп. Чанактуу өсүмдүктөрдүн аянты 63.2 гектар түзүп, былтыркы караганда 2.000 гектарга көп себилди. Арпа 215.000 гектарды түзүп, анын аянты 9.9 гектарга көбүрөөк себилди. Негизинен билесиздер, биздин өлкө бүгүнкү күндө ЕАЭС мамлекеттеринде дагы суроо талап жогору болгондуктан жашылчанын аянтын 54.000 гектарга чейин, бакча өсүмдүктөрүнүн себүү аянттарын 11.500 гектарга чейин жеткизип, былтыркыдан 600 гектарга быйыл көп себилди. Андан сырткары бүгүнкү күндө ички рыноктогу өзүнүн жогорку суроо талаптарына ээ болгон сулуунун жана күрүчтүн аянттары быйыл көп эгилди. Билесиздер, бүгүнкү күндө көп жылдык ушу тоют өстүрүү дагы жолго мындай коюлган. Аны дагы быйыл 12.2 гектарга көбөйүп, аянты 386.6 гектарды түздү. Жыйынтыгында быйылкы жылы жалпы аянт республика боюнча 1.219.000 гектарга жетип, былтыркы караганда 2.3 гектарга ушул жазгы талаа жумуштары көбүрөөк мындай жүргүзүлүп, көбүрөөк бизге аянттар көбөйдү. Чын айтканда бизде пайдаланылган жерлер бар. 2014 жылы бул аянт
110 000 гектар түзсө, мына быйылкы жылы биз 59 000 гектарга чейин түшүрдүк. Чын айтканда бизде да потенциал бар. Бул потенциалды биз толук 2020 жылдын күздүк айдоодо, 2021 жаздык, кийинки жылдары биз бул маселени дагы азайтууну биз болжолдоп атабыз. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жумуштардын бардыгы иреттелип жүргүзүлүп жатат. Негизинен айыл чарбасынын өсүү темпи акыркы жылдары биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ишке ашырылып келген чоң дорболордун өзүнүн жемишин бере баштаганын биз баса белгилеп кетишибиз керек. Өзүңүздөр белгилүү, 2013 жылдан бери айыл чарбасын каржылоо долбоору менен 90 000ден ашуун биздин ушул айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 34 миллиард 512 миллион сом жеңилдетилген насия берилип, бүгүнкү күндө биз анын муну жемишин көрө баштадык. Андан сырткары быйылкы жылы 2020 жылы айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору аркылуу бүгүнкү күнгө 5 000ден ашуун жеңилдетилген насия берилип, анын берилген сумма 2 миллиард 400 миллион сомду түзүп отурат. Андан сырткары билесиздер, мамлекеттик лизинг аркылуу бир топ жумуштар болуп атат. Бул долбоор аркылуу 3 000ден ашуун техника берилген, ал сумма 4 миллиард сомго чейин түзүп отурат. Андан сырткары биздин түздөн түз мындай сатып алуулар менен дагы бүгүн биз техникалык өзүбүздүн паркты бир топ мындай алдыга жакшылап жылдырып алганыбызды да мен белгилеп кетем. Андан сырткары, урматтуу биздин мекендештер, бүгүнкү күндө муниципалдык жана жеке менчик МТСтер түзүлүп, мына бүгүн анын саны 100гө чукулдап жетти. Быйылкы жылы эле 10 МТС жаңы ишке киргизилди. 250 даана берилүүчү техника пландалынган быйылкы жылы. 131 даананы мына ушул 4 айдын ичинде биздин ишкерлер, дыйкандар аны алышты. Андан сырткары бүгүнкү күндө чоң мындай алдыга койгон максаттардын бири үрөнчүлүктө дотация маселеси болгон. Бул маселени дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңеш колдоп, биздин президент, урматтуу президентибиз да аны колдоп, бүгүнкү күндө ошо дотация маселеси дагы алдыга жылды. Мына быйылкы жылы мына жаздык буудай, арпа жана жүгөрүнү берип 9,5 миллион сомго биз ушул 30% арзан биздин дыйкандарга үрөндөрдү биз бере алдык. Негизинен биз ушул сапаттуу үрөндөрдү берүү менен мен ойлойм, биз ушул түшүмдүүлүктү 5-10% чейин жогорулатып, азык-түлүк коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылууга биз бүгүн бир өзөгүн өзү түзүп отурабыз. Бул багытта бир топ мындай жумуштар болжолдонуп бүгүнкү күндө болуп атат. Билесиздер, акыркы жылдары аномалдуу аба ырайынын өзгөрүшүнөн кургакчылыкка чыдамдуу кыска вегетациялык мөөнөттөгү атамекендик жана чет мамлекеттик селекциядагы 1 гектардан 60-80 центнерден жогору түшүм алуучу буудай, арпанын жана жаңы сортторун, ошондой эле 12-16 тоннадан жүгөрү данын берген гибридтерди дыйкандарыбызга биз сунуштап жатабыз. Мен ойлойм, бул маселе дагы алдыга уланат. Бүгүнкү күндө ушул бир топ жаңы реестрге киргизилген буудайдын, арпанын жана жүгөрүнүн ушул сорттору жана гибридтери мамлекеттик реестрге киргизилген. Мен ойлойм, негизги ушул биз бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштарын алдын ала жыйынтыктоо менен мен ойлойм, мына күздө боло турган, ала турган түшүмдүн бүгүн биз уже ала баштадык. Мына кечөө биринчи жолу мына 2020 жылдын түшүмүн арпаны Баткен облусунун Кадамжай районунда биринчи оруму кече башталды. Мен ойлойм, ушундай бир жакшы бир жыйынтыктар менен бүгүнкү күндө биз алдыга жыла турган оюбуз бар. Быйылкы жылы биз ушул буудайдан 700 000ден ашуун тонна ушул буудайдын үрөөнү алганга аракет кылып атабыз. Себеби дегенде өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугун башатын түзгөн буудай жана нан азыктарын камсыз кылууда биз 1 миллион тоннага чейин өздүк атамекендик өндүрүш менен буудайды алганга биз бүгүнкү күндө шарттарды түзүп, эң мындай жакшы үрөөндөрдү алдыга ушул мындай биздин дыйкандарга сунуштап,
аны дагы сортту алмаштыруу максаттарында биз бир топ жумуштарды жасайбыз деген оюбуз бар. Негизи бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан иштердин бардыгы ушул сиздер менен дыйкандар менен чогуу жүргүзүп жатабыз. Биздин министрликтин органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү максатында биздин дыйкан фермерлерге жаңы айыл чарба технологияларды колдонууну үйрөтүүнү, алардын билимин арттыруу максатында борборуштурулган системаны түзүп, жана эл аралык нормаларга, анын ичинен Евразиялык экономика биримдиктин талаптарына ылайык укуктук ченемдик базаны өркүндөтүү боюнча иш аракеттерди түзүлүп жатканын белгилеп коюшум керек. Экинчи маселе бул экспорт. Бүгүнкү күндө айыл чарба продукцияларынын сыртка чыгуусу кандай жүрүп жатканын айтып коюшум керек. Негизи биринчи кварталда былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 2019 жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу экспортту сыртка чыгаруу 112,2% жогорулады. Эгерде биз аны акчалай түрүндө айтсак 5 миллиард 383 миллион 900 миң сомго ар кандай айыл чарба продукциялары сыртка чыкты. 3 багытта экспортко айыл чарба продукция чыгат. Биринчиси мал чарба продукция боюнча негизи мен айтып коюшум керек 382,5 миллион сомго продукция чыкты. Анын ичинен тирүүлөй малдын экспорту бир топ жогорулады. Эгерде акчага салсак 78%га көбөйдү. Быйылкы жылы 3 айдын ичинде 8800 баш сыртка чыкты. Ал былтыркыга караганда 2400 башка көп. Буну да биз белгилеп коюшубуз керек. Акча жагынан 2 миллион 309 миң долларга сыртка көп жөнөтүлдү. Өсүмдүк продукциялары боюнча бул жерде дагы бир топ жакшы жылыштар бар. Биз эки нерсеге токтолуп койгон. Бул биринчи кургатылган жер жемиштер боюнча былтыры 3 айда 17,287 тоннага чыккан болсо, быйыл 3 айдын ичинде биздин ишкерлер 28,542 тоннаны сыртка чыгарганга быйылга жетише алдык. Бир топ бул жерде дагы жаңгакты да биз белгилеп коюш керек. Жаңгак 3845 тоннага сыртка чыкты. Бул былтыркыга караганда дагы бир топ жогору. Эгерде баасын салыштыра турган болсок, анда бул баа 2 эсеге көп жөнөтүлгөнүн көрсөтүп турат. Тамак аш кайра иштетүү тармагы боюнча дагы сыртка чыккан продукциянын акчалай көлөмү 18,16%га көбөйдү. Анын ичинен сүт продукциясы сыртка чыгаруу 1960 тоннага көп. Былтыры биз ушул мезгилде 7440 тоннага чейин чыгарган болсок, быйыл 1960 тоннага көп. Эгер анын натурал жөнүндө 35,8%га көп көрсөтөт, акчалай түрүндө 70%га чейин көп көрсөтүлгөндө. Негизи быйылкы жылы бир топ мындай жакшы иштер боло турганы болжолдонуп атат. Экспорт маселесинде бүгүн транзиттик жол ачык. Казакстан аркылуу биздин салттуу рынок Россияга жана башка мамлекеттерге мен ойлойм тоскоолдуксуз биздин ишкерлер жөнөткөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле кургатылган жер жемиштерди биз баса бирлеп кетебиз. 14 мамлекетке чейин быйыл чыгарылды. Анын ичинен ушул Америкага чейин жеткен биздин продукциялар бар. Рахмат, Эркинбек Кураевич, мүмкүн болсо расмий тилде дагы маалымат алсак. Уважаемые кыргызстанцы, действительно, весенние полевые работы прошли сегодня очень плодотворно. Я хочу это отметить. Пик весенних полевых работ были во время пандемии в Кыргызской республике, но несмотря на режим чрезвычайное положение, введенное в стране, самый пик проведения весенних полевых работ, и возникшие в связи с этим трудности создали определенные трудности для проведения полевых работ. Наше министерство оперативно отреагировало на эту ситуацию и максимально оказало содействие сельским товаропроизводителям в вопросах бесперебойного и своевременного проведения посевной кампании, обеспечению посевным и посадочными материалами, ГСМ, запчастями сельхозтехники, удобрениями и средствами защиты растений. Весенние полевые работы сегодня почти закончились. Они на
закончились на 10-12 дней раньше, чем в 2019 году. В кризисных ситуациях для нас на первое место вышло решение задачи обеспечения продовольственной безопасности, в первую очередь хлебом. Поэтому для решения этой задачи были предприняты шаги, направленные на расширение площади под зерновыми культурами. В результате в этом году их площадь составила 646 400 гектаров, что превышает уровень прошлого года на 22 тысячи гектаров. В том числе пшеницы засеяно 247,6 тысяч гектаров, на 8 тысяч больше. Площадь кукурузы на зерно возросло на 1200 гектаров, составила 107,4 тысяч гектаров. Площадь зернобобовых культур составила 63,2 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом, засеяно на 2 тысячи больше. И ячменя засеяно на 215 тысяч гектаров или на 9,9 тысяч гектаров больше, чем прошлый год. Исходя из соображений научного земледелия для сохранения плодородия почвы и обеспечения животноводства кормами, площадь кормовых культур была увеличена на 12,9 тысяч гектаров и составила 386,6 тысяч гектаров. Общая площадь посевов по республике возросла по сравнению с 2019 годом на 2,3 тысячи гектаров и составила 1 миллион 219 тысяч гектаров. Также сегодня наблюдается рост других посевов культур. Я хочу отметить, что мы сегодня, министерство взяло курс для обеспечения производством наших зерновых культур. Я думаю, что в этом году мы сегодня говорим о высоком урожае, высокой урожайности наших зерновых. На следующие годы, на 2022 год, мы говорим, что мы себе можем обеспечить пшеницей, его увеличив посев до 1 миллиона тонн. Для этого мы озимые пшеницу и ячмень хотим увеличить до 220 тысяч гектаров, начиная с 2020 года. Плоды сегодня дается очень реализация многих государственных программ, в частности, программы финансирования сельского хозяйства. Начиная с 2013 года мы выдали почти 90 тысяч более кредитов для наших фермеров, крестьян, и выдали 34 миллиарда 512 сомов. В этом году в рамках проекта ФСХ-8 на сегодняшний день выдано более 5 тысяч кредитов на сумму 2 миллиарда 400 миллионов сомов. Сегодня высокими темпами проводятся проводимые работы, возможно, благодаря успешной налаженной в республике системе предоставления сельхозтехники в лизинг. В результате фермерам только за последние 10 лет приобрели более 3000 единиц тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Сегодня создано почти 100 МТС, из них 10 единиц создано уже в 2020 году. Мы, начиная с весны 2020 года, начали выдавать государственные дотации семеноводству. Благодаря поддержке Джигур Кенеша и нашего уважаемого президента, наши фермеры начали получать дотации на 30% ниже рыночной цены стоимости семян, которые оплачиваются за счет бюджета страны. Через систему дотации отпущено семян на сегодня на 9,5 миллионов сомов. Для достижения высокого уровня продовольственной безопасности мы придаем большое значение модернизации отрасли семеноводства и повышению урожайности сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата и участившихся аномальных погодных явлений приобретает сегодня важность внедрения в сельхозпроизводства засухоустойчивых сортов отечественной и зарубежной селекции с коротким вегетационным периодом
и дающих высокие урожаи. Сегодня министерством проводится ряд инновационных ресурсосберегающих технологий, такие как капельное орошение, нулевая обработка почвы, органическое сельское хозяйство и другое. Мы сегодня проводим работу по развитию органического сельского хозяйства по двум остальным направлениям. Например, повышение уровня знаний фермеров посредством проведения обучающих мероприятий, совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с международными нормами, в том числе требуемыми ЕАЭС. Сегодня мы уже начали сбор урожая 2020, и в Кадамджарском районе Баткенской области вчера буквально начали сбор ячменя. И на днях уже начинается сбор пшеницы. В этом году планируется сбор пшеницы до 700 тысяч тонн. Наши планы составляют до 1 миллиона тонн, когда мы уже себе обеспечим пшеницей. Для этого мы будем работать с нашими государственными местными структурами и будем доводить площадь посевов до 300 тысяч гектаров. Уважаемые наши кыргызстанцы, я думаю, что работы по весенне-полевым работы сегодня почти закончены. Они проведены очень успешно. И от имени Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации мы особую благодарность говорим нашим фермерам, нашим сотрудникам, которые работали днем и ночью и сегодня поработали очень хорошо. Второй вопрос по экспорту сельскохозяйственных культур. Сегодня проводится ряд мероприятий. Есть первые результаты. Я хочу сказать, что результаты очень хорошие. За первый квартал 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года экспорт сельхозпродукции составил на 112,2% больше. Это в суммарном выражении составляет 5 миллиардов 383 миллиона 900 тысяч сомов. По всем трем показателям хорошие у нас сегодня данные. Вот, по животноводству я хочу отметить, что есть большие сдвиги на сумму 382,5 миллиона сомов были экспортированы продукция животноводства, в том числе живые животные, они экспортированы в разные страны. 8800 голов были экспортированы, эта сумма составляет 3 миллиона 228 тысяч долларов. По растениеводству я хочу отметить, что 2 раза выше экспорт сухофруктов. Из них вот орехи почти экспортированы на сумму 6 миллионов 620 тысяч долларов. Само экспорт составил 3845 тонн. По продукциям пищевой перерабатывающей промышленности здесь тоже есть рост на 18,6%, и она составила 28 миллионов 19 тысяч 800 долларов США. Из них, вот я хочу отметить, экспорт молочной продукции выше, чем в прошлом году, если в натуральном выражении, на 35,8%, в суммарном выражении на 70,3%, и она составила 8 миллионов 973,1 миллионов долларов. Экспортирована основная эта продукция в Казахстан, Россию и Узбекистан. Я хочу отметить, в сегменте по республике экспорт продукции сельского хозяйства составила всего 16,5% по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель был равен 14,8%. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые наши фермеры, от имени Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации я хочу заверить, что прирост, намеченный по сельскому хозяйству 2%, это тяжелый очень такой год. Мы обязуемся это исполнить. Сегодня проводится
очень такие большие работы. Я думаю, что мы справимся вместе с вами. Спасибо, Эркинбек Кураимович. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар Республикалык штабтын пресс борборунда ушуну менен брифингде жыйынтыктайбыз. Сиздерге Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Кураимович маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.